Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев социалдык тармактагы баракчасына сенсациялык ачылыш жасады. Ал Назарбаевдин небереси эмес, уулу экенин жазып чыкты. Менин апам таятамды кайрымакка илген, ошондуктан мен анын уулумун деп жазган Айсултан. Билдирүү бат эле талкууга түшүп, айрымдар Айсултан Баңгизаттын таасиринен ушундай сөздөрдү жазып жатат дешсе, айрымдары апасы Дарига Назарбаева мурунку президенттин кызы эмес, Айсултандын апасы Дарига эмес, башка эле аял деп жоромолдошууда. Айсултан ага чейин жакын арада алар мени өлтүрүүгө же психологиялык жактан оорулуу экенимди далилдөөгө аракет кылышат, же мени атамдай кылып абакта асып коюшат деген билдирүү калтырган. Айсултан көп жылдан бери Баңгизаттын колдонуп келери белгилүү. Былтыр ал Лондондогу өзү жашаган мейманкананын балконунан секирүүгө аракет кылып, полиция кызматкерлери сактап калышкан болчу. Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева Рахат Алиевге турмушка чыгып, Нурали Айсултан аттуу эки уул, Венера деген кыздуу болушкан. Рахат Алиев кайнатасы Нурсултан Назарбаевди сындап баштагандан кийин анын үстүнөн адамды урду жана башка кылмыштар боюнча иш козголуп, Алиев Европага качууга үлгүргөн. Акыры ал башка мамлекетте колго түшүп соттолгон. 2015-жылы Алиевдин жансыз денеси камерада асынган абалда табылган болчу. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.